Сот системасын колдоо боюнча USAID IDLO программасы 2011-2021 жылдары ишке ашырылды. Программа Кыргыз Республикасындагы сот системасын өнүктүрүүнүн, мамлекеттик максаттуу программасын иштеп чыгууга жана кабыл алууга колдоо көрсөтүп, аны туруктуу жана кеңири каржылоонун бекем негиздерин түзүүгө өбөлгө болду. Стратегиялык документте санарип системаларын киргизүү каралган. Бул жарандарга өзүнүн укуктарын жакшыраак коргоого, ал эми сотторго ишти ачык, айкын жана көзөмөлдүү жүргүзүүгө жардам берди. Программа коомчулуктун ишенимин арттыруу үчүн сот тутумуна бир нече санарип куралдарды иштетүүгө көмөк көрсөттү. Азыркы учурда сот чечимдеринин 90%-дайы акт чекит сот чекит KG сайтына жарыяланууда. Бул коомчулуктун сотто кабыл алынган чечимдеринин сапатын жана негиздүүлүгүн көрүүгө жардам берет. Судья принимает решение. Судья чечим чыгарганда анын чечимдери жарыяландыбы же жокпу, көрүнүп турабы же жокпу? Бул программада ошондой актыларды мамлекеттик каттоого көп аракет жумшалды. Жогорку сот иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү, аудио, видео жазуу жана электрондук документ жүгүртүү тутумдарынын жардамы менен кагаз форматынан электрондук форматка өткөн. Программа сот системасында чечимдердин ачык, айкын жана сапаттуу болушу үчүн, коомдук ишенимди жогорулатуу үчүн санарип системаларын киргизүүнү колдоого алды. Проект назывался. Долбоор аудио-видео жазуу деп аталды. Ал азыркы учурда жергиликтүү соттордун 80%-ында иштеп жатат. Бул биринчи кезекте эффективдүүлүк, сапат. Башкача айтканда, автоматташтыруу ишти ыкчам жүрүшүн камсыз кылат. Быстродействие работы. Конституциялык сотто электрондук документ жүргүзүү системасы иштей баштады. Тогда у нас была реконструкция. Сот жыйындары өткөн зал реконструкция болгондо, ачык айкындык максатында USAID IDLO программасы тарабынан бизге жардам көрсөтүлдү. Өткөн жылы USAID IDLO программасы бизге $17,000 ашык суммага сервердик жабдууну алып берди. Более $17,000. Сот системасын санариптештирүү боюнча программалык иштер Digital Development Awards абройлуу сыйлыгына татыктуу болду. Программа сот тажрыйбасын жалпылаштырып, сот чечимдеринин ырааттуулугуна жетишүүнү колдоого алды. Бул мыйзамдар менен өңчө иштер боюнча сот актыларын ар башка чечмелөөнү азайтты. Анын жардамы менен укуктук маселелер боюнча эксперттер жана судьялар 3W чекит, акт чекит сот чекит KG сайтына жарыяланган сот актыларын талдоого алып, аларды жакшыртууга жана унификациялоо боюнча өздөрүнүн сунуштарын берди. Акт сот KG сайтына жарыяланган сот актларына биринчи жолу көз каранды эмес юристтердин тобу, академиялык илимий коомчулуктун өкүлдөрү тарабынан талдоо жүргүзүлдү. Ошол талдоонун натыйжасында иштелип чыккан сунуштар жогорку сотко жиберилип, судьялар менен да юридикалык коомчулук менен дагы талкууланды. Представителями юридического сообщества страны. Программа сот адилеттигинин жогорку мектебин өзүнчө социалдык институтка кайра түзүүгө, иштеп жаткан жана жаңы дайындалган судьяларды окутууга, комплекстүү программаларды киргизүүгө колдоо көрсөттү. Также у нас было внесено такое новшество, как жаңы дайындалган судьяларга сот аппаратына, сот аткаруучуларга комплекстүү программалык окутуу деген жаңылык кирди. Бул жагынан программа тарабынан чоң жардам көрсөтүлүп, 300дөн ашуун судья, сот аткаруучулар жана сот аппаратынын кызматкерлери окуудан өттү. Более 300, значит, судей, приставов. Программа өлкөнүн 6 юридикалык окуу жайында окуу сот процесси курсун иштеп чыгууга жана аларды өздөштүрүү боюнча жогорку окуу жайлар арасында конкурсту өткөрүүгө жардам берди. Были проведены масштабные мероприятия республикалык деңгээлде масштабтуу иш-чаралар өткөрүлдү. Окуучулар арасында зомбулукту актоого болбойт деген конкурс өткөрүлүп, ага Кыргызстандын бардык региондорунан 300дөн ашуун команда катышты. 150дөн ашык видеоролик даярдалды. Ошол учурда соңку 5 жылда IDLO жогорку окуу жайлар үчүн, адвокаттар жана жаш юристтер үчүн жаңы окуу программаларын, курстарын, пособияларды иштеп чыгууга жардам берди. Для адвокатов, для молодых юристов. Сот системасы жөнүндө коомду кабардар кылуу максатында электрондук сот өндүрүшү, судьяларды жалпыга маалымдоо каражаттар менен иштөөгө окутуу боюнча пресс-турлар, ошондой эле ачык айкын түрмөгүндөгү жана эксперт кафе, данакер талкуу платформасындагы укуктук теле берүүлөр уюштурулду.